Гуманитарный жардамды Баткенге жөнөткөндө ким тосуп алат? Контактный телефондор 0556 33 88 87 0770 85 55 85. Эми эң негизгиси бул жакка бул ун, май, кум шекер, макарон, фасолевая группа, консервы, кичинекей балдарга оюнчуктар, аялдарга гигиенический буюмдар, чоңдор үчүн жана балдардын памперстери. Бул бизге азыркы күндө эң керектүүлүү буюмдар. Анын арасына мыломоющие средства. Гуманитарный жардам тууралуу өзүнчө ыкчам штаб түзүлгөн, ыкчам комиссия түзүлгөн. Комиссиянын составында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери, МВДнын кызматкерлери жана башка жардамчылар. Алар толугу менен бүт ошо келип аткан бүт ар бир гуманитарный жардамдын эсеп кысабын жүргүзүп, ошо эсеп кысап боюнча жер-жерге жеткизип атышат. Именно продуктовый кризис бул Лейлек районунда байкалууда. Орто Боз жактан ары Рават участкалары, Разаков шаарларынын тегеретеси, Суликтанын шаарынын өзүн жана Маргун Кудай буйрса мына Достук менен маркалар толугу менен бошолду деп акыркы маалыматтар түшүп атат. Ошо жакка дагы кулунду ошо райондорго бөлүнөт. Если сиздердин келген машиналарыңыз ГСМ жагынан тартылыш боло турган болсо, биздин кызматкерлерге кайрылат. Ошо жерден ГСМдерди коюп берип, же артка жөнөтөбүз, же жерлерге жеткиздиргенге аракет кылып, жанына сопровождающий группаларды түзөбүз. Азыркы күнү жоголуп кеткен, же дайынсыз жоголуп кеткен адамдар болуп жатат. Поисковый группалар түзүлдү. Алар соответствующий технический шаймандар менен бекитилди. Ошо боюнча куткаруу жумуштарын жүргүзүп атышат. Бул куткаруу жумуштарына ким кирет? Погранслужбанын өкүлдөрү, биздин өкүлдөрүбүз жана Миноборон менен тыкыз иштешип, ошо жумуштарды алып барып атабыз. Бизде 112 деген службабыз бар. Кайсы бир вопрос болбосун, кайсы бир суроолор болбосун, же керектүүлүү маалыматтарды аласыздарбы, ошо 112 службадан кайрылып керектүүлүү информацияларды ала берсеңиздер болот. 18 сентябрь күнгө состояниябыз туруктуу, эч кандай ок атуу жок. Эки тараптан аскер күчтөрү жерлерине тартылып, жолдор бошоп, азыр толугу менен бүт трасса ачык.